Кыргызстандын жарандарынын жашоо турмушун жакшыртуу үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен жарандык коом уюмдарынын биргелешип иштөөсүнө колдоо көрсөткөн Жигердүү жарандар долбоорунун алгачкы 5 жылдык долбоору жыйынтыкталды. Аталган долбоордун негизги багыттары гендердик зомбулукка каршы күрөш, кризистик борборлордун ишине көмөк көрсөтүү, ошондой эле жарандардын адилеттүүлүккө жетүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жарандык коомду чыңдоо, катуу таштандыларды жоюуну жакшы жолго коюу аракети камтылган. Жарандар жергиликтүү бийликтен таштанды тазалоо боюнча өз милдеттерин так аткаруусун талап кылууга укуктуу. Особое внимание хотелось бы уделить гендерному и семейному. Өзгөчө көңүлүбүздү гендердик зордук, зомбулук багытына бургум келди. Бул багыт боюнча көптөгөн иштерди жүргүздүк. Биз 11 кризистик борборду колдоого алдык. Бул борбор үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдарга жардам көрсөткөн уюмдар. Алар баш калкалоо жайды гана бербестен психологиялык, юридикалык жардамды да көрсөтүшөт. Биз алардын потенциалын ачканга жардам бердик. Ошондой эле алар бар экендигин жана жардам көрсөтө тургандыгын да жарыялай алдык. Бул долбоордун алкагында мындай борборлорго 10 миңдеген аял жардам сурап кайрылышкан. Бул көрсөткүч биздин өлкөдө азыр болуп жаткан көйгөй экенин тастыктап турат. Чтобы женщины знали, как их найти. Бул долбоордун алкагында USAID жигердүү жарандар, ошондой эле USAID конкурентное предпринимательство деген долбоорлор менен иштешип келдик 2 жыл бою. Ушул 2 жыл бою кандай иштерге жетиштик? Биринчиден биз атайын кыйналган кыз келиндерге социалдык жактан колдоо көрсөтүү үчүн биз тигүүчү цех ачканбыз. 125 орындык 2 кризистик борбор биригип ошондой цех ачканбыз. Бул кризистик борборлор үчүн айтат элем дээрлик ушу биринчи жолу болгон ушундай социалдык колдоо болуп атат. 11-июнда дал ушул долбоордун жыйынтыктоо программасы элге тартууланып, анда кызматташкан коомдук, жарандык борборлордун кандай иш алып барышкандыгы көрсөтүлдү. USAID'дин Кыргыз Республикасындагы миссиясынын директорунун милдетин аркалаган Джеймс Лайкос бул долбоор жергиликтүү коомдук борборлордун аркасында ишке ашканын жана алардын эмгеги экенин белгиледи. Бүгүнкү иш-чарага келгениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн Жигердүү жаран долбоорунун жабылышы болуп жатат. Бул долбоордо 4 багытта жардамдар көрсөтүлдү. Аталган долбоор USAID колдогон учурда дагы Кыргызстандын жарандарынын жетишкендиги, анткени алардын өсүшү үчүн болгон долбоор. Биз 19 ай өкмөтүндө жана 100дөн ашык активдүү жарандар менен иштештик. Алар бүгүн өздөрүнүн жыйынтыктарын, ийгиликтерин көрсөтүштү. Ушул адамдар биз көргөн көрсөткүчтөргө жеткизди. Алар көп нерселерди алдыга жылдыра алышты. Receiving access to legal assistance and 62,000 people. Иш-чаранын жүрүшүндө шаар жана айыл аймактарындагы инфраструктураны жакшыртуу, катуу тиричилик калдыктарын башкаруу системасын өнүктүрүү, элдин укуктук коргоо жана адилеттүүлүккө жетүү мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу, гендердик зомбулуктун алдын алуу жана жоюу маселелерин чечүүгө жарандарды жана жарандык коом уюмдарын тартуу каралган. Мындан тышкары Кыргызстандын 19 муниципалитетинде жергиликтүү маанидеги көйгөйлөрдү чечүүнүн мисалдары көрсөтүлдү. Мындан улам аялдар коомдо лидер болушу жана мамлекеттик кызматтарда болуусу керек деген ою менен иш-чарага катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева бөлүштү. Эми эң биринчиден аялдардын коомдогу ролу боюнча, аялдардын лидерлиги боюнча мен парламентке мына быйыл 9 жылдан бери иштеп жатам. Региондорго чыкканда активдүү аялдар керек деген позицияга 100% кошулам. Анткени региондордо аялдарыбыздын билими, тажрыйбасы канчалык жогору болсо, ошончолук күнүмдүк турмушта маанилүү социалдык маселелер чечилет экен. Ал эми Юстиция министрлигинде долбоордун алкагында нотариат жаатында ченемдик укуктар иштелип чыккан. 17 ченемдик укук актылары кабыл алынып, ал көбүнчөсү ошо нотариат жаатында. Андан тышкары азыркы убакта дагы бир чоң долбоор иштелип чыкты. Бул деген баягы биздин жарандар сотко кайрылганда баягы мамлекеттик алымдан бошотулган бир катмарларды боюнча. Жигердүү жарандар долбоору 2019 жылдан бери мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуунун жана ошондой эле жарандар үчүн адилеттиктен пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Айсел Сөркул кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.